Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи, табигый техникалык бөлүмү. Куратордук саат. Баска 320 тайпасы, куратору Колотова Алима Закировна. 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата-бабаларды эскерүү күндөрү. 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана каргашалуу окуяларга, 1917 жылдагы февраль жана октябрь революцияларына, Совет мезгилинин сабактарына жана мурастарына, 20-кылымдагы саясий репрессиялардын кесепеттерине объективдүү тарыхый баа берүү жана ата-бабалардын элесине таазим этүү максатында 2017 жылдан баштап 7-8 ноябрь күндөрү Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү болуп расмий белгиленип келет. Улуу октябрь социалисттик революциясы тарыхтын жана дүйнөнүн өзгөрүшүнө жол ачкан. Себеби 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштөн кийин октябрь революциясы Кыргыз элине өзүнүн мамлекетин кайра жаратууга шарт түзгөн. Мындай шартта элибиздин эркиндикке жана эгемендикке жапырт умтулуусу 1916 жылдагы окуялардын негизги кыймылдаткыч күчү болгон. Падышалык бийликтин зулумдугунан карапайым калк кызыл кыргынга кабылган. Архивдик маалыматтарга ылайык, үркүндүн каргашалуу окуялары жана эң көп адам курбандыктары 1916 жылдын күзүндө болгон. Бул каргаша Россиянын прогрессивдүү күчтөрүнүн кийлигишүүсү менен токтолду. Ал эми 1917 жылдагы февраль революциясынан кийин Россиянын убактылуу өкмөтү качкындарды мекенине кайтаруу чаралары көрө баштады. Совет мезгилиндеги жетишкендиктер менен катар эле октябрь окуяларына Россиянын каргашалуу тажрыйбасы катары баа берилип, эбегейсиз жоготуулар, маданий тажрыйбанын жоготулушу, муундар ортосундагы байланыштардын үзүлүшү, куугунтуктоолор, калктын билимдүү катмарынын эмиграциясы, сүргүнгө айдалгандардын жана кулакка тартылгандардын курмандыктары массалык репрессиялар менен мүнөздөлдү. Ошол жылдары Кыргызстан эли да чоң жоготууларга учурады. Улуттук интеллигенциянын таанымал өкүлдөрүнө, көрүнүктүү чарба кызматкерлерине жана мамлекеттик ишмерлерге карата репрессиялар жаш Кыргыз Совет Республикасынын өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген.